Эгерде ким ушул 4 сөздү эртең менен айткан болсо, анда ал канча бир убакыт зикир чалып отурганга караганда жакшыраак. Бул туурасында момундардын энеси Жувайрия радиаллаху анханын алдында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям багымдат намазын сүннөтүн окуп чыккан убакта Жувайрия радиаллаху анха намаз окуган жеринде зикир айтып отурган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитке чыгып кетип, духа намазын окуп үйгө кирет. Ошондо Жувайрия радиаллаху анха ошол жеринде дагы деле зикир айтып отурганын көрүп, мен кеткенден бери ушул убакытка чейин зикир айтып ушул абалыңда отурдуңбу деп сурайт. Ооба деп жооп берет. Анда пайгамбар, мен сенин алдыңдан кеткенден кийин бул 4 сөздү 3 жолу айттым. Эгерде мен айткан сөздөр менен сен эртенен бери айтып отурган зикирлерди таразага кое турган болсо, анда мен айткан сөздөр оордук кылмак деп айтат. Бул сөздөр Субханаллахи ва бихамдихи, адада халқихи, ва ридо нафсихи, ва зината аршихи, ва мидада калиматих. Мааниси, Аллах жараткан макулуктун санындай, өзү ыраазы болгондой, аршынын салмагындай жана сөзүнүн көптүгүндөй аны арулаймын, жана ага мактоолор болсун.